Азыркы вице-премьер-министр болуп отурган Кубатбек Боронов МЧС болчу. Туурабы? Ошондо силер үчөөңөр иштеп турган балда, үчөөңөрдүн мойнуңарда жоопкерчилик турганда, эл 1 миллиондон ашык акча топтоп берген да. Азыр эми үчөөңөр бийликте турсаңар, эл бербей атат. Себеби өткөн күдөй кылып дагы отчетун бербей коет деп. Урматтуу президент, сиз айтып, могу Боронов менен Мухаммедкалый Абылгазиевге айтып койбойсузбу, тиги неме каякта депчи, дача судагы акчам эмне болгон деп сурап, элге отчетун берип койсоңуз, эл берет акча, эл акча бергенге даяр эл. Өткөндө кайсы бир депутат айтты, 100 сомдон чогулсак 300 миллион сом топтоп коет экенбиз деп. 200 сом, 500 сомдон берели. Только жеп койбогула. Только жеп койбой, электронный цифровой кылып койгула, адресине бара турган кылып. Ошол жерге акча барсын. Силер бардыгынын көңүлүн калтырып бүттүңөр. Азыр эми азыр ушинтип энең байтак акыйнек айтышып отура беребиз, ушун менен кете беребиз. Бар жок бардак боло берет. Бактыбек эке, сиз ичиңизде болгон нерсенин баарын айтып салдыңыз окшойт. Эми мен айтпаганга, баатан бери мен мынакта сен айтып атпайсыңбы, сурап атат, анан сурап андай кылып атат, мындай кылып атат. Эмнеге мен жанарларга дагы айтып атам да, өмүрчү кештерге айтып атам да. Тайтая турган маал өттү, урматтуу саясатчылар. Тайтая турган маал өттү. Күрөшсөк, эркекче чыгып күрөшөлү, башка жазган тагдырды көрөбүз. Анан сулуу чымчыктай болуп, азыр тиги айтса, кой, тиги эле айтатсың, мен айтпай эле коеюн деп, дубалдын артында туруп калайын, мага ок тийбей калат деген, ошо кантип болсун? Туура. Биз ушундай да бирикпесек, ушундай да элдин демин алып кете албасак, көтөрүп кете албасак, качан келет ошол момент анда? Баса калып, мына мен кечеден бери карап атам. Эми Мадымаровду Facebooktун бети менен бир болуп жамандап атышат. Билебиз алар кимдер жамандап атканын. Бетиңер уятыңар барбы? Силердин бийлигиңердин авторитетине караганда Мадымаровдун авторитети 2 эсе жогору болуп кетти. Түшүнүп атасыңарбы ошону? Түрмө жазып жаткан Садыр Жапаровдун авторитетиңер жок болуп калды силердин. Ошону түшүнүп атасыңарбы? Жөн эле эл зериккенден чыгып Садыр Жапаровду, Мадымаровдарды колдоп атат деп атасыңарбы? Инициативаны алдырып бирдиңер десе капа болот экенсиңер. Эч нерсе колуңардан келбегенден кийин өзүңөр билип деле кетип калгыла. Мен жогоруда мына мен атын айткандар. Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр, вице-премьер-министр неме? Боронов, Кубатбек Боронов. СМБнын башчысы, генеральный прокурор, Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир деген жигит беле. Муну вице-премьер-министр экономиканы кыйратып үрет деген жанкы Эркин беле, Асрандиев. Барыңар кетишиңер керек иштен. Барыңар кетиш керек. Болбосо эл силерге уже ишенбейт. Алтынай Сейитбековнаны иштен алганыңар саясат болуп калды, айтып коеюн. Силер саясат кылып үрдүңөр. Өзүңөр саясаттан алыс болгула деп туруп, өзүңөр саясат баштап үрдүңөр. Шерменде болдуңар. Баарың чогулуп барып, Өмүрбековдон кечирим сурап койгула. Мындай болбойт, эркекче саясат мындай болбойт, бул уят. Бардыгыңар кетишиңер керек. Мына ошо Асрандиевди алып барып вице-премьер-министр кылышты. Замир Аскаровдун ордуна кыйратып үрет деп. Ал деген российский баягы орус кыргыз өнүктүрүү фондунда иштеди. Эмне орус кыргыз өнүктүрүү фонду бир нерсени өнүктүрүп үрдүңөр беле? Кредитти бербей бекитип жатасыңар да сыпор. Эч ким ала албай турган шартты коюп койгонсуңар, эч ким ала албай атат. Ошол берилген чөнтөгүндө турган кредит иштете албаган киши вице-премьер-министр болуп бир нерсени кыйратабы? Эми орусча билет экен деген критерий менен коюпсуңар. Замир Аскаров орусча биле албай, жанкы ЭЭПтин ичинде, таможня союзунун ичинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндө Замир Аскаров бир аз орусчадан аксайт экен. Анан ошого орусча билет деп тигине коюпсуңар. Ол жерде экономиканы башкарыш үчүн орусча эле эмес, алганды анан бөлгөндү эле эмес, көбөйткөндү, кошконду да билиш керек, экономиканы билиш керек ал жакта. Мына экономикалык кризиске капталып калдык. Эл карантинде ачка отурат. Экономиканы күрүртеткен бирөө жооп береби ошондо? Значит, ал вице да кетиш керекпи?
Мен Алтынай Өмүрбекова болушкан жерим жок. Бирок эми ал кеткен болсо, анда эркекче болуп баарыңар кетишиңер керек. Силер Совбез, Кыргызстандын эң чоң институту Совбез эптей албай калган нерсеге ошол бир кичинекей бөжөрөйгөн аял эптей алат деп ошону крайнийге таптыңарбы? Уят эмеспи? Кудай тобагылдым, уят эмеспи? Кантип күндө ишке барып келип атасыңар ошондон кийин? Гилтеген 5 жолу өткөн Совбезден жыйынтык чыкпаган, анан ошол эч нерсеге алы жетпеген Алтынай Өмүрбекованын алы жетеби бир нерсеге? Ал эч ким эмес ал жакта. Аны бардыгы билет ал эч ким эмес экени. Аны Бабановдун кишиси катары силер аны иш жерге жолотпойсуңар дагы. Муну милициялар, министрлер. Чынын айтып коеюнбу? Министрлер Мухаммедкалый Абылгазиевге баш ийбейт. Аны тоготпойт. Анын айтканын жасабайт. Себеби Мухаммедкалый Абылгазиевдин чөнтөгүндөгү өкмөт башчы деген удашты берен нерселер болбосо башка эч нерсеси жок анын. Айтып атам го, силердин мына президенттин алдында, президенттин бийлигинин алдында силер ушундай деңгээлге жеткизип койдуңар. Жогорку кеңеш менен өкмөт баягы мектептеги чоң класстын окуучуларына тамеки ташыган кичинекей класстын окуучусундай эле болуп калды. Подай принеси болуп эле. Мальчик на побегушках болуп. Бар тигини алып келип кой, тигини бияка коюп кой, тигини тияка коюп кой деген эле болуп калды. Ошондой болсо деле боло береби? Мына если саясат кылышыңар керек болсо, саясат мындай. Эгерде бирөөнү иштен алыш керек боло турган болсо, муну Совбездин бардык мүчөсүн иштен айдаш керек. Бардык мүчөсүн иштен айдаш керек. Силер чечим чыгарып койдуңар. О чечимди бирөө керек бо аткарылып атканы? Ошол ким көзөмөлдөп атты эле? Ошол адам неге иштен кеткен жок? Эмне кылып атты ал ошо ишти кылбай? Муну коопсуздук кеңешинин катчысы деген бирлеши бар анын, ошону көзөмөлдөйт деген. Ошону көзөмөлдөш керек да. Анан силер эми не дейин деп атасыңар азыр мына президенттин тегерегинде командасындагылар. Президент өткөндө бир жолу айтты, силер иштейсиңерби, иштебейсиңерби деп кыйкырды. Анан 5 жолу Совбез өткөрдүңөр дагы, ошол жерде дагы президент бардыңарды сөктү ашата. Туурабы? Анан акырында получается эмне болуп калды? Совбездин 5 жолу Совбез өтсө дагы эч ким көчүгүн көтөрүп кыймылдабай коюптур. Ошондо эмне президент никтобу? Силер эмне ошо президентти никто болуп көрсөтөйүн деп атасыңар жанында командасы, пиарщиктери, технологдору. Президент жөн эле иштебей, телевизор көрүп отурат дегенди көрсөтөйүн деп атасыңарбы? Мээңер иштейби силердин? Колуңардан келген ишти кылбайсыңарбы? Колуңардан келбесе бар кеткиле. Мына Бабанов премьер-министр болуп турганда, Султан Ханазаров деген пресс-секретары бар эле. 120 депутаттын соккусуна каршы туруп коет болчу. А силер 127 эле депутат деп эптей албай атасыңар. Мына Темир Сариевдин маалында Азаттыкта иштеген бала бар эле, азыр ким эле? Бакыт Асанов деген бала бар эле. Ошо кибирейген балачалык жоксуңарбы? Ошончоң чогулуп алып. Бир фейк талкалап коюп атат. Инстаграмда отуруп алып эле, жалгыз өзү эле талкалап коюп атат. Ого дагы күчүңөр жетпей, тутуп келип камап коюп атасыңар. Силер баарын эле камай бересиңер. Силер камаган эле колуңардан келеби. Бүгүн бийлигиңер бар, бүгүн күчүңөр бар. Бүгүн камайсыңар. А эртеңчи, бүткөндөн кийинчи баягы маска окшоп атасыңар силер. Жерде жатканды карап алып, анекдотто мас айтып ататмыш. Жатасың чочкого окшоп десе, жерде жаткан айтып коет экен. Жана дуал жөлөнүп турган маскачы. Көрөм аз сени да дуал бүткөндөн кийин. Ушундай да болобу, уят эмеспи? Анекдот эле шылдың эле болуп калдыңарбы? Эч ким сүйлөбөй аткан. Эмнеге мен айтып атам да? Мен мына өзүбүзгө өзүбүз айтайын. Өзүбүздү өзүбүз сындап, өзүбүздү өзүбүз тарбиялайлы да. Эми ушундай парламентте шайлаган, ушундай өкмөттү кармап отурган. Эми элге дагы, эл дагы ушундай экен, эми эмне кылдыйсың? Эми көп нерсени Султан Каназаров барго? Азаттыкта мурда неме болуп турбадыбы? Жетекчи болуп,
Ушул байке беле Султан Каназаров деген? Ооба, ошол бала. Бул байке менен немеңиз кандай? Мамилеңиз барбы? Жок, мен мындай ошо Бабановдун маалында эми биз Бабанов менен баягы кырылышып мындай компроматтардын согушу болуп атты да. Анан ошол маалда Атамбаевдин командасы, Текебаевдин командасы бардыгыбыз биригип жапырт сокку баштадык да. Анан туруштук берди, утуп койду. Бизди утуп койду. Мен аны айтам да, бизди утуп койгонун мен айтам. Султан Каназаров. Ошол учурда Республика партиясы бизди утуп койду. Маалымат чабуулунда утуп койду дагы. Биздин утуп алган себебибиз бирөө эле болду. Эсенбу менен прокурор Атамбаевдики болчу да. Түркүтүп эле тигини кетирип койду да. Ата мындай эркекче тең тайлашканда утулуп калмак. Бабанов утуп Султан Каназаров менен бир аз иштешип калдым да мен дагы. Ушул байкени кошуп алышыңыздар керек да командаңыздарга. Эми Если эгер оюңар немеңер бир жерден чыксачы? Жок, маселе команда деле жөнүндө эмес да. Мен президенттин командасына да барып иштегенге даярмын азырча. Мен азыр барып иштегенге даярмын да. Бирок мындай иштейбиз деш керек да. Иштегени иштеш керек да. Барып эле мындай. Азыр президент кырдаалды оңдоп кеткенге, например, мүмкүнчүлүк бар да. Түздөп кетилсе болот да. Өзү чыгып туруп эле элге конкретно айтып коюш керек да. Просто президент мына кландарга, анан сырткы күчтөргө мындай кичине байланып калды да, заложник болуп калды да. Ошону элге түшүндүрсө эл колдойт. Эмнеге колдобойт? Биз мамлекеттин эртеңи үчүн, келечеги үчүн, мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн биз колдойбуз. Эмнеге колдобойбуз? Сырткы күчтөр, кландар деген кимдер болуп калат я, Бактыке? Эми кландар бар да, кландар бар. Өзү депутат болот. Өзү жаманаттуу болуп калганда баласы депутат болот. Баласы жаманаттуу болуп калганда жэни депутат болот. Жэни жаманаттуу болуп калганда бөлөсү депутат болот. Ушинтип ээлеп алган кландар бар, олигархтар бар. Мамлекетти бөлүп алган олигархтар бар да, ээлеп алган. Ошондой кландар мамлекетти ээлеп алган. Аларда акча көп. Акча көп болгон үчүн алар саясатты, мисалы үчүн Жээнбековду булар кантип тузакка түшүрүп алышты? Булар баягы Атамбаев менен Жээнбековдор чабышып аткан маалда Жээнбековдун командасына кандай десем, күч керек болду да. Күч керек болуп, Жээнбеков коррупция менен күрөшөм деген маалда алар мындай аккуратно Атамбаев жака кошулуп кетейин дешти да. Камалып кетпейли депчи. Анан айласыздан Жээнбековдордун командасы коррупционерлерди дагы өзүнүн тарабына тартышка мажбур болду да. Анан тергөөлөр тартып өтүп алгандан кийин заложник кылып алышты президентти. Азыр президент заложник болуп калды. Мына Өмүрбек Черкешевич жаман көрөбүз бардыгыбыз. Өткөндө бир-эки жолу интервью берип атканда айтты да, өткөндө эле айтты. Өкмөт силер азыр мындай чараларды көрүшүңөр керек, мындай кылышыңар керек де. Бу Текебаев айта берет дештиби? Ошонун айткан шпаргалкасын колдонуп койсо болмок да, даже өкмөт. Мисалы үчүн Бабанов деле немелерди айтып атты, кайрылууларды жасап атканда мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп атты. Мына карасаңар, биздин президентибиз мындай кандай десем, коррупционерлерди аябай атабы, же билбей атабы, ким коррупционер экенин мен түшүнбөйм. Ошол коррупционерлерге фонд ачканда акча бербей койду го. Ол коррупционерлер, мына 120 депутат. Эмне миллион сомдон ыргытып кое албайт дейсиңерби? 120 миллион болуп калыш керек эле го ошо кассада. Жогорку Кеңеште бир-эки кембагал, Жогорку Кеңеште бир-эки эле кембагал калган, уже кембагал жок Жогорку Кеңеште. Жогорку Кеңеште 2015-жылы олигархтар басып алганда, биз ошолордун айынан көчөдө калдык да. Ошолор президенттин саясаты укмуш, президенттин саясаты туура эле кетип атат дейт. Силер туураны коюп 1 миллиондон акча берип койгула, андан көрө ошол президентке өтө чоң пакта койгон болосуңар. Өтө чоң жакшылык кылган болосуңар азыр. Президент көрүнгөндөн акча сурап атат. Ошону сураттырбай силер эле берип койгула. Силер 1 миллион доллардан деле берип кое аласыңар. Мамлекеттин эсебинен
ошол жерде бийликте отуруп алып тендерлерди бөлүштүрүп алган фирмалар. Жогорку Кеңеште отуруп тендер бөлүштүрүп аткандар. Жылына bir 50 миллиардтай сом госзакупкага кетет. Сатып алууларгачы, ошонун bir 30 миллиардыбы строительствого кетет. 20 миллиарды мындай товарларды, ручка ушундай нерселерди, кагаз пуга сатып алганга кетет да. Ошонун баардыгын Жогорку Кеңештегилер бөлүп алып эле жеп атасыңар го. Ошо мамлекеттен кымтып калганыңар да кичине берип койгула анда. Бизнесмендер болуптур, кыйналып табаптыр. Президентке жакшылык кылам десеңер, силер акча бергиле, башка эч нерсе жардам бере албайсыңар азыр. А силер кандай кылып атасыңар? Эртеңки шайлоонун камын ойлоп, президент менен тең жарышып, камаздап, ун таркатып пиар кылып жүрөсүңөр. Ошондой эле болуп атпайбы? Биз көрүп эле атабыз эчте силер эмне кылып атканыңарды. Бакыт байке. Бул жакта азыр 526 адам көрдү бизде.